Мен Кыргызстандан болом. Азыркы учурда КСТ 4-жыл окуп жатам. Химия факультети, кошумча программирование. КСТ мен билишимче 10 миң тегерегинде студент окуйт. Алардын 60% магистратура окуганда, 40% бакалавр. Мен билишимче окуучулардын 10% чет өлкөдөн келгендер. Ошонун ичинен азыркы учурда Кыргызстандан 4 окуучу окуйт. Мен бул университет жөнүндө мага биринчиден Кореяда окуган мен досторум айткан. Экинчиден интернеттен өзүм издеп карап, бекер окуткан. Рейтинги жакшы университет, аңгисте болгон университеттерди издеп жүргөндө КСК дагы ушундайдын көрдүм. Бул жака мен олимпиададан жетишкендиктерим жөнүндө бар. Мен TOEFL тапшырганмын, англис тилдин экзамени минимум 83. SAT'нин ордуна эл аралык олимпиадалардын өзүнүн стандарттары бар. Ошол стандарттар боюнча тапшырса да болот. Мисалы, булар бардык олимпиадаларды кабыл ала бербейт. Бир канча олимпиадалардын жыйынтыгын буларга жөнөтүүгө болот SAT'нин ордуна. Ошону андан сырткары эсселер жазыш керек. Калгандары баардык жерге бирдей эле кайын. Бул жерге өткөндөн кийин окуу бекер айына дагы стипендия берип турат. $3. Айына бул акча бул жака жетет, как раз жетет. Көп ашып калбайт, же ачка калбайсың дагы. Окууну бекер окутуш үчүн бааларың дагы көп төмөн болуп кетпеш керек. Ошол дагы бар. Минимум. Мен билишимче 2,7 дешет, бирок 4 өзүм биле албайм. 4,3 биздики 4.3. Анан ошондон 2.7 болуш керек дейт, бирок аны мен билбейм. Кээбир 2,0 дейт. Негизинен КСТ окуучу болуп жүрүш менин оюмча кыйын. Бунун бир канча себеби бар. Бул бир гана окуудан аябай татаал материал берет деген нерсе эмес. Ооба, бул жактан биз өткөн нерселер оңой эмес, бирок анчалык кыйын эмес. Андан сырткары буну дагы татаалдаштырган баа берчү система, себеби салыштырмалуу берет. Сен канчалык жакшы кылсаң дагы, класста бирге сабак алгандар сен жакшыраак кылса, сенин бааң начар болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары корейцтер өздөрү аябай эмгекчил болот, көп убакытты берет окууга. Ошондуктан бул жакта окуучу болуш бир аз оор болуп калат, кыйын болот. Мен биринчи келгенде өтө деле мындай өзгөчө катуу кыйынчылыктар көргөн эмесмин. Мен көргөн бардык кыйынчылыктарды жеңсе болчу да эле. Анан көп деле ойлогон жок. Тамак ашы чочкон этин көп берет. Аны жөн эле жей койсоң болот. Мен чочкон этин жебей, башка эттер жеп, керектүү жерлерди аңча билишет. Аны корейче үйрөнсөң болот. Анын климат бул жакта дагы аябай ысык. Бирок бул прям тоскоол болбойт бул жака келбеш үчүн. Университетте мен диний көз караштарыма, мен улутума эч кандай булардын кемсинткени же бул жөнүндө сөз кылгандары жок. Эң көп болгону жөн эле кызык, мусулмансыңбы, мусулманчылыкта кандай болот, сен өлкөңдө андай болот деп эле кызыккандан суроолор болушу мүмкүн. Бирок диний жактан мени дискриминация кылып же улуттан андай андайга жакын да болгон эмесмин. Ал бирок бүт баарын андай мамиле кылат деп мен толук айта албайм, себебин билбейм да. Мен өзүм эле кылган мамилени билем, мага кылган мамиле жакшы. Бул жакты бүткөндөн кийин жумуш табуу мен билишимче корейчени билсең аябай оңой болот. Корейчени билбесең деле тапсаң болот. Бул университеттин Кореяда, дүйнөдө болушу мүмкүн, мунун өзүнүн бир аброю бар. КСТ бүткөндөн кийин Кореяда компанияларга өтүш жеңилирээк болот. Ошол университеттин өзүнүн бир престижи бар. Максаттарымда мен бул жакта калып жумуш кылууну ойлонбойм, көздөбөйм. Азыркы учурда мен окуум бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып иштөөнү көздөп атам. Бирок
2-3 жылда менин дагы көз караштарым, пландарым өзгөрүшү мүмкүн. Менин оюмча бул жакка аябай окууну жакшы көргөн, окуудан тажабаган, көп окууну жакшы көргөндөр келсе, аларга бул жак аябай ыңгайлуу болот деп ойлойм. Себеби бул жакта система ошондой. Менин оюмча бул университетте окуудан сырткары арандай аксиомасттарга көп кызыккан, эми окууга келгенде отуруп, мисалы калемди алып, дептерди ачып, китепти ачып, ушундай окугандан кыйналган окуучулар бул жакка келсе, аларга андан бештеп кыйналат деп. Кайсы мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдоно билиш керек. Вакытым жок деген нерсе мен аны айта албайм. Мен ошол ар бир саатымды кантип колдоном дегенди өзүм билем да. Уктайм, сабак окуйм. Анан кийин өзүм приоритеттерим бар. Менин приоритеттерим сабактан сырткары мен спортко дагы бергенди жакшы көрөм. Кыскача айтканда, вакыт тапса болот. Убагында бүт тапшырмаларды аткарып, убагында окуп, анан бир 3-4 саат бөлсө болот. Мисалы өзүмдүн кызыккан хоббилерине, билбейм, сүрөт тартуу болобу, видео тартуу болобу, спорт болобу, китеп окуу болобу. Бирок бул жакта дайым тапшырмаларда болгон үчүн, дайым бир нерсе кылыш керек болгон үчүн ошол бир стресс бар да, мындай айтканда. Сен убактың бош болсо дагы, сен билесиң, мисалы базар күнгө чейин мен бир тапшырма аткарышым керек. Ошол ойлоп, дайым КСТеги окуучуну жолдоп берет да. Семестр ичинде эч кайсы бир убакта өзүңү кеңири бош сезе албайсың. Бирок аны жеңип, башка нерсеге убактыңды бөлсөң болот. Бул адамдан байланыштуу, адамга байланыштуу. КСТеги көпчүлүгү каникулдо дагы жемиштүү өткөргөнгө аракет кылат. Лабораторияда стажировка кылып, бул жактагы компания же чет мамлекеттер компанияларга барып, ал жактан дагы стажировка өтүп, өз алдынча окушуп, кээ бирлери жөн гана эс алышат. Бирок 60% бул жактагылар каникулда дагы бир нерсе табып, өзүнүн академиялык жактан, профессионалдык кесипкөй жактан өнүктүргөнгө аракет кылышат. Мен болсо ар каникулда 3-4 жума эс алам дагы, андан кийин дагы стажировка карап, стажировка болсо өзүм кесибимди окуп, андан да билимди тереңдеткенге аракет кылам. Кайсынын сыртында бул жакта квартиралар бар. Ошол квартираны арендага алып, ошол жашасаң болот. Кайсынын жатканасы деле жакшы. Анан жатканада жашаганда бир маселе бул тамак аш болуп калат. Себеби жатканада жашаганда сен тамак ашты ашканадан жешиң керек болуп калат. А квартирада жашасаң, сен өзүң тамак даярдап аласың. Мен ошондуктан бул жакта кыргыз, казак тааныштарыбыз менен, досторубуз менен квартирага чыгып, 5 окуучу чогуу жашап атабыз. Күндө өзүбүзгө жаккан тамактарды кылып, жеп көнүп калдык. Мен 4 жылдын ичинде 2 жыл жатканада жашадым, 2 жыл сыртта жашадым. Стипендияны 12 ай берет. Стипендияны 12 ай берет.